Блогер Сыдыман 2 айга камакка алынды. Instagram социалдык тармагында Сыдыман деп белгилүү болгон блогер Элмир Сыдыманов 2 айга СИЗОго камакка алынды. Аталган чечимди Октябрь айындык соту 18 февралга чыгарды. Блогерди кармоого ал түз эфир аркылуу элдин түндүк-түштүккө бөлгөнү себеп болгон. Эске салсак, блогер буга чейин Instagram баракчасы аркылуу түндүк-түштүк маселесин козгоп, анын айткандары коомчулукка нааразычылыктарды жараткан. Маалыматка таянсак, анын кылмыш жаза кодексинин 313-беренеси расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аркылуу кастыкты козутуу менен иш козголгону маалым деп Барс медиа билдирди. Токтосунова мындан ары жолук салынмай болду. Белгилүү теле алып баруучу Нурзат Токтосунова мындан ары такай жолук салына турган болду. Ал кабыл алган чечими тууралуу Instagram баракчасы аркылуу көрмандарына билдирди. Бүгүндөн баштап мени жолукчан көрөсүздөр. Аллахымдын берип жаткан жашоомдогу бардык жакшылыктарын чексиз шүгүрчүлүк кылам. Аял затына тиешелүү болгон бир парзды аткарууну чечтим, деп кайрылды ал. Андан сырткары ал бул күндү көптөн бери күткөнүн деп жазган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.